Дайыма эле тамекини оңой жана тез эле таштап коюуга мүмкүн эмес. Аны таштагандар да бар, жана таштай электер да бар. Бул процесс. Эгерде аны таштаганга аракет кылып жатсаңыз, анда жеңишке карай жолдосуз. Биринчи же үчүнчү жолку деле дароо тамекини таптакыр унутуп коесуз деп убада бере албайм. Бирок жеңилип баратсаңыз да колуңузду таштап салбаңыз. Аракет кылып күч жумшай бериңиз. Тамекини таштоо бирөөнүн алдында эмес, өзүңүздүн алдыңызга коюлган милдет. Сиз өзүңүзгө жана организмиңизге белек кылып жатканыңызды унутпаңыз. Өзүңүзгө ушул жумада же ушул айда мен тамеки чекпейм деп айтыңыз. Өзүңүздүн денеңизге кам көрөм деп убада бериңиз. Ага ушундай сонун сыйлык тартуулаңыз. А бул колуңуздан келет. Адам болуп көп нерсеге жөндөмдүүбүз. Ал тургай ишеним болсо бардыгын да кыла алабыз. Ушул видеодо организмден ууларды, токсиндерди кантип чыгарыш керектигин сүйлөшөбүз. Анткени бул тынчсыздануу менен стресстин деңгээлин минимумга түшүргөнгө жардам берет. Албетте, детоксикация жөнүндө уксаңыз керек. Бул эмне? Аны кантип жасаш керек? Ал оңой эле. Эгерде интернеттен детоксикация деген сөздү издесеңиз, жөнөкөй эле аныктама табасыз. Бул организмди алкоголдук ичимдиктер, уу жана баңги заттар жана башка ушул сыяктуу нерселерден организмдин тазалоо процесси. Эмесе, чылым же табактын курамында миңдеген улуу заттар бар. Алардын ичинен бизге маалым болгондой эле эң эле белгилүүсү никотин болуп саналат. Уулуу наркотик, аз дозада эйфория, табиттин басаңдашын, кыжырданууну, нервоздуулукту, көңүл буруунун жоктугун жана башка толгон токой нерселерди чакырат. Азыркы маалда организмде эмне бар экенин элестетип көрө аласызбы? Жана албетте өпкөдө. Азыркы маалда организмиңизде эмне бар экенин элестетип көрө аласызбы? Жана албетте өпкөдө. Ал жакта зыяндуу зат бар. Аны болушунча тезирээк организмден чыгарыш керек. Болбосо, ал мүнөт сайын ден соолугуңузду талкалай берет. Организм үчүн эң эле жөнөкөй жана акысыз детоксикация бул туура дем алуу. Бирок кантип? Дем алуу кантип организмдеги ууларды чыгара алсын? Мен дайыма дем алам. Ал боюнча менден эч кандай көйгөй жок. Ооба, сизди түшүнүп жатам. Бирок доске, дем алуу денебизди кычкылдекке толтуруш үчүн эч ойлонбостон жасап жатканы кыймыл. Бирок биз жөнөкөй дем алуу тууралуу айткан жокпуз. Чынында организмди жана өпкөбүздү тазалай турган дем алууга жасалган көптөгөн көнүгүүлөр жана техникалар бар. Сиз ээ болчу сонун артыкчылыктар булар. Биринчи, клеткалар кислородко байыйт. Экинчи, жугуштуу ооруларды алдын аласыз. Үчүнчү, рак оорусуна кабылуу коркунучу төмөндөйт. Төртүнчү, дем алуу системасы жакшырат. Бешинчи, тынчсыздануу жана стресстин деңгээлин көзөмөлдөгөнгө жардам берет. Ушул видеодо дем алууга жасалган бир нече көнүгүүлөрдү көрсөтөм. А сиз болсо жакшылап көңүл буруңуз. Көнүгүүнү шашпай, сизге ылайыктуу жерде жасаңыз. Бул да маанилүү ролду ойнойт. Сизди биздин курска катталып, көнүгүүлөрдү туура жасаганды үйрөнүп алганга чакырам. Дем алууга көнүгүү жасагандан кийин өзүңүздү чарчаңкы сезесиз. Бул туура эле көрүнүш. Анткени өпкөңүздөгү улуу аба организм аркылуу кирген кислородко алмашып жатат. Ал болсо аны токсиндерден тазалайт. Денебиз укмуштуу кызык иштейт. Макулсузбу? Ушул сыяктуу жөнөкөй көнүгүүлөрдүн жардамы менен күчүңүздү калыбына келтирип, жаңы күндү жаңы дем менен баштай аласыз. Бул кадамды таштап, кийинкисине өтүңүз.